Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, интернет желесиндеги кабарлардын топтому менен тааныштырып сайтка саякат берүүсү сиздер менен Шахра Жоробекова. Бүгүнкү чыгарылышта 17 жаштагы Айсулууну зордуктап өлтүрүүгө шектелген Кумарбек Абдыров асынып алды. Чет элде жүргөндөрдөн 120 000 сомго чейин алып, авто мектепте окуду деген документ жасап беришкен шектүүлөр кармалды. Өзгөндөгү Аламан-Улак бир киши өлүп, дагы бири жаракат алды. Таласта күйөөсү аялын бензин чачып өрттөп койгон. Окуя 2 айдан кийин ачыкталды. Блогер Эртай Исаковго келиндин апасы кайрылып, маалымат берген. Ал күйөө баласы мас болуп, кызын балта менен коркутуп, андан кийин бензин чачып өрттөп койгонун айткан. Эң кейиштүүсү, эне кызынын кордолгонун 2 айдан кийин уккан. Ал келин 2 кичинекей кызын бекитип, өрттөнгөн бойдон сыртка чуркап чыгып, колонкадан суу алып өчүрүүгө аракет кылган. Бирок суу чыкпай калып, көчөдөн өтүп бараткан адам жардам бергенин билдирген. Абалы оор болгондуктан келин алгач Таластан Бишкекке тез жардам менен жеткирилген. Эненин айтымында кызы борбордо 1 айга жакын жандандыруу бөлүмүндө, андан кийин дагы 1 ай палатада жаткан. Бирок анын туугандарына бул тууралуу кабар берилген эмес. Кандай болду десем, биз үйдө жок болчубуз деди. Биз үйдө жок болчубуз, бир жака бир туугандарыбыз той берип ошол жака кеткенбиз деп Куда айтты магачы. Анан үйдө күйөөсү экөө 2 баласы менен калган. Анан экөө эмне болду, мындай болдуңар деп сурасак, тиги от жагабыз деп печкага от жагабыз деп анан күйөөсү бензин көтөрүп келген имиш дагы. Печканын оозун ачып туруп, чачып туруп, анан ширеңке чачса анан пап деп барып анан от буларга жармашыптыр да, айтышынча ошентип айтты мага. Анан мен айттым, печкага антип салганда деле печкадан ошончо денесине тийип, ошонун баары күйүп түшүп калбайт да депчи. Бул деген атайын кылган нерседей болуп турбайбы десем, болбой коюшту, моюндарына албай эле, жок ушундай болуптур, биз деле көргөн эмеспиз, ошентип айтты деп. Анан бул кызымдан сурасам, такыр айтпай койду. Ыйлап элечи. Унчукпай койду. Анан хорошо деп алып баса бергем. Мен Бишкекке барганда чоң өзүмдүн туугандарым бар, ошолор менен сүйлөшүп туруп, анан силерге чалам деп алып баса бергем. Кызыңызды алып кеттиңизби? Алып келгем, ооба. Балдар менен. Ооба, балдары менен. Чет элде жүргөндөрдөн 120 000 сомго чейин алып, авто мектепте окуду деген документ жасап беришкен. Шектүүлөр кармалды. Авто мектептерде ортомчу аркылуу 40 000 сомдон 120 000 сомго чейин алып, чет өлкөдө жүргөн жарандарды окууга кабыл алышкан. Келбеген курсантка документтерди жасалмалап сертификат беришкен. Кийин аларды мамлекеттик порталдарга каттап, сынакка кирип, айдоочулук күбөлүк алууга мүмкүнчүлүк түзүшкөн. Ушундай схема менен бир эле ортомчу 244 кишини авто мектепке киргизип, дээрлик 3 миллион сомго жакын пайда тапкан. Козголгон иштин алкагында 2 жаран кармалып, иш ордун тинтүү учурунда жасалма документтер жана ок дарысы менен мылтык табылган. Проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена устойчивая преступная группа, занимавшаяся изготовлением подложных свидетельств о прохождении обучения правилам дорожного движения и об окончании автошкол. Все, түштү да, брат, карап койдум. Все, брат, сага ишен неметип атам, мен Руслан. Ишеничтүү бала деген кылмышым мен да рисковать этип. Азыр мен тиги шеф менен сурадым, эме депчи. 1 айда бүтүрө турган барбы, бүт болсо үстүнө кош берет экен, 10 000 сомдой деп айттым. Азыр жооп берсе айтам сага. Сен деген так, автошколдун внутренний экзаменине 5-inde киресиң. 5-сентябрь экен, жаңы эле айтты ошентип. 5-сентябрь экенсиң. Экисине келип, экисине келип, как раз 2 күндө тиги автошколдун экзамендери бар да, тиги внутренний вожденияны элден бүтүрө бересиң да. 5-inde документтерин аласың, анан киресиң, барып тапшырасың экзаменди. Assalamu alaikum, беку кандайсың деп соктур иштер. Мен Кыргызстанга келдим бүгүн. Антети справка өткөндө бүтпөй калыптыр да. Ошонун акча менен бүтүрүп болобу, тааныштар бар, же эртең барып эле өтүп коеюнбу? Эртең кетирсем, кийинки жума 4-жумда даяр болот да. Эгер сенде эртең убакыт болсо келсең, эмени, поликлиникадан менен бүтүрүп салабыз да, 1-2 күндө даяр болот да болчу. Без учителя барып тең бар, тарс кирип саласың.
Садыр Жапаров биринчи мугалими Кеңешкан Шаменова менен жолугуп атасын алды. Президент Ысык Көлгө иш сапары менен барып, биринчи мугалими менен жолуккан. Өлкө башчы эжекейинин сабырдуулугу жана эмгеги үчүн терең ыраазычылык билдирди. Кеңешкан Шаменова окуучусунун ишин сыналгыдан тыкыр көзөмөлдөп турарын жана анын президент катары жетишкен ийгиликтерине чын жүрөктөн кубанганын айткан. Ал ошондой эле Садыр Жапаров бала кезинде дептерине эл үчүн иштейин деп жазганын эске салган. Ана өзүң иштериң кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, көрүп атасыздар да иштерди эми. Иштеп атабыз, колубуздан келишинче иштеп атабыз. Рахмат, бизге аракет кылып атабыз, мамлекетти оңдогонго, көтөргөнгө, элдин жашоосун жакшыртканга дегендей мына. Сенин ошо кичинекейиңде эл үчүн иштейм деген китебиңде тема азыр да бизикинде турат. Мына эл үчүн иштеп келаттың. Эмне деген жакшыларың эметип атат. Мен эмеден неме кылган эмес, телевизордон, жаңылыктардан көрүп турам. Кудайга шүгүр, техника деген эмени жайнаттың. Молодец. 17 жаштагы Айсулууну зордуктап өлтүрүүгө шектелген Кумарбек Абдыров асынып алды. 7 февралда болжол менен саат 12:30 чамасында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинде оор кылмыштарга айыпталган жаран каза болду. Мекемеден билдиришкендей, абак бөлмөсүнүн ички тор эшигине өзүнүн шымына асынган абалда айыпталуучу табылган. Мекеменин дарыгерлери тарабынан көрсөтүлгөн биринчи медициналык жардамга карабастан айыпталуучу ошол жерде көз жумган. Эске салсак, Абдыров былтыр октябрда Айсулууну өлтүрүүгө шектелип кармалган соң буга чейин дагы бир нече кызды өлтүргөнүн моюндаган. Же өзүңө жок, же мамлекетке жок, же балдарга жок. Жеңишбек Токторбаев эртең мененки рейдте Ош шаарынын Масалиев көчөсүндөгү каралбай калган бала бакчанын абалын көрүп кейиди. Мэриянын маалыматы боюнча бала бакча 2006 жылы муниципалитет тарабынан мыйзамын бузуу менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Добран Сабировго менчикке өткөрүлүп берилген. Эми имаратты мамлекеттик менчикке кайтаруу же ордуна жаңы бала бакча куруу тапшырмасы берилди. Территориясын эле алып жатат мынакей. Же өзүнө жок, же элге жок, же балдарга жок, же окуучуларга жок, же бала бакчага жок. Мына кара, эмне кылат эми ушуну карасаң? Эмне кылат эми? Могу кара мына. Бу акыбалды кара. Бу акыбалды кыла, Марат. Я. Мусор да. Же өзүнө жок, же мамлекетке жок. Bu bari sadikin territoriyası oluşu. Burada privatizatsiya kılıp algan. Ya. O sadik satsak buladı eken bu жерге. Zamanba kılıp sadik satsa buladı eken. Sikim ele taptar. Лыжа тээп келе жатып, жардан учуп кеткен кыздын колу буту омурткасы сынды. Кырсык кече түндө Чүйдөгү Кашкалак тоо лыжа базасында болгон. Видеодо кыз катуу ылдамдык менен келип тосулуп турган торду тешип өтүп, жардан кулаганын көрүүгө болот. Милиция жабырлануучу 20 жашта экенин, анын эки буту, сол колу жана омурткасы сынып реанимацияга түшкөнүн билдирди. Өзгөндөгү Аламан Улак. Бир киши өлүп, дагы бири жаракат алды. 8 февралда Ош областынын Өзгөн районунда өткөн Аламан Улак маалында бир киши суга чөгүп каза болуп, дагы бир жаран авто кырсыктан улам ооруканага түштү. Бул тууралуу Ош областык милициясы кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда, Жалал-Абад областынын тургуну 1999 жылы туулган жаран минип жүргөн атын сугаруу үчүн Ясы дарыясына барган учурда аттын буту тайып, суунун жегиндеги жардан дарыяга кулап кеткен. Натыйжада жаран окуя болгон жерден каза болгон. Сузак районунун 2000 жылы туулган жараны өзүнүн автоунаасы менен Өзгөн районуна Аламан Улакка бара жатып, рулдук башкарууну жоготуп, жол четиндеги жарга түшүп кеткенин видеодон көрүүгө болот. Бүгүнкү Өзгөндөгү чоң улакта бир чогон 560 бар ауыз мал жерге түшө койгон экен. Тыгылып калыптыр да. Суу эмес, мына жерге дагы аттар батып түшүп койгон экен. Ажал ушул жерде чакырган экен да ажалчы. Аты дагы өлтүр, өзү дагы өлтүр.
Аламан улактан кийин таштандыга толгон тала. Көкбөрү оюнунан кийинки видеодо соц тармактарга тарады. Видеонун автору ишембилик уюштуруп, тазалабаса болбой калганын белгилеген. Белгилей кетсе, көкбөрүчү Манас Ниязов Кемпир-Абадтын аймагында аламан улак уюштурган. Жандар, усурду тазалап атабыз. Аламан өзү баш болуп, Манас болсун өзү баш болуп тазалап атат. Кеч болуп кеткиле, бүгүн тазалап атабыз. Ертеден бери келип тазалап, бүт жак таза болуп калды. Мына Байшака, жаңы шакалар баш болуп өздөрү терип жүрүшөт мына. Бул жактын баарын таза кылып, терип атасына таптаза болуп калды. Базар Коргондо 71 жаштагы киши небересин зордуктага шектелип камакка алынды. Милицияга 34 жаштагы тургун кайрылып, анын 15 жаштагы кызын зордуктаган кишиге чара көрүүнү суранган. Областык милиция өспүрүмдүн боюна бүтүп калганын маалымдады. Экспертизалар дайындалып, шектүү 2 айга камакка алынды. Интернеттен алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.